Салам достор, бүгүнкү чыгарылышта Валентина Шевченконун операциядан кийинки MMA Junkie порталы менен болгон маеги жөнүндө сөз кылалы. UFC уюмунун эң жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченко бутуна болгон операциядан кийин айыгып өз кондициясына кантип келери жөнүндө толук айтып берди. Эч качан сенин денең операцияны кантип кабыл алаарын билбейсиң. Бул менин биринчи жолку хирургиялык кийлигишүүм. Мен үчүн маанилүү болгон титулумду ортого коюп, тобокелчиликке салып беттешке чыга албайт болчумун. Мен үчүн азырынча эң негизгиси операциядан кийин өз калыбыма келүү. Менин денем 100% даяр болмоюнча октагонго чыгуу ниетим жок. Олуттуу жаракат алып кала турган эч нерсе жасабайм деп чечтим. Мага эң маанилүү нерсе ушул. Мен бардык күчүмдү тренировкадан жаракат алып калбоо үчүн жумшап жатам. Машыгуу лагері багында бутума күч келтирбей айырылап даярданам. Мен үчүн бул өтө маанилүү. Эгерде ушул нерселердин баарын туура так аткара алсам, мени менен баары жакшы болот деп MMA Junkie порталына айтып берди. Достор, сөзсүз түрдө каналга катталыңыздар. Сиздерди эң актуалдуу жана кызыктуу жаңылыктар менен тааныштырып турабыз.